Достор, Facebook'та отырсам эле Айнура Сагынбаева сүйлөп аткан мындай реклама чыгып калды. Приветствую всех! Сегодня, после возврата моих долгожданных средств, я хочу рассказать свою историю. Перед Новым годом я решила инвестировать свои сбережения в программу от Казмунайгаз и тому подобное. Попала на брокера свинью, если это мягко говорить. Через телефон отправила туда в гадюшник 17 тысяч евро. Сначала 200, потом еще и еще и еще. Он удалил переписки, почистил все диалоги и перестал выходить на связь. Я чувствовала беспомощность, не знала, что делать. Но мне повезло, я нашла помощь благодаря рекламе соцсети. Я оставила заявку, и мы начали работать. Они, как спартанцы, лезут в такие дебри. Юристы реально профи в возврате и всегда были готовы мне помочь как словом, так и делом. Оказали мне неоценимую помощь в самый тяжелый период моей жизни. Спасибо, что вернули мне спокойствие и радость. Все мои кровные я получила, как и обещали мне юристы, за 2 недели. Чын эле Сагынбаева миллиондогон акчасын брокерлерге алдатып, кайра кайтарып алдыбы? Бир көргөндө чындай сезилет, бирок бул дипфейк. Видеонун оригиналында ал таптакыр эле башка нерсени айткан болчу. Анан көйгөй болгондуктан кийин бул көйгөйдү чечиш керек. Чечүү жолдорун ачык эле талкуулап, үй бүлө бузулбай тургандай, көп адам өзүн бактылуу боло тургандай кылып биз ошо чечүү жолдорун айтып беришибиз керек врач болгондон кийин. Жасалма интеллектти колдонуп акча жасаган шылымдардын схемасы кандай? Алар кимдерге жасалган? Негизи эле эмнеге ишенбеш керек? Дипфейк деген эмне? Азыр айтып берем. Атым Нурайдай. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Бул видеону бөлүшүп, лайк басып, пикир жазыңыз. Бул видео Facebook'та адвокатура Кыргызской республики баракчасына жарнамага кеткен. Калпекенин Сагынбаева өзү дагы тастыктады. Чындыгында бул мен эмес, бул менин YouTube'дан алынган видео. Видео такыр бөлөкчө болчу, башка темада болчу. Мен үнүмдү өзгөртүп, мен бетимди алып, менин бетим менен колдонуп жатат. Булар мошенниктер, аферисттер, булар такыр мен эмес, ишенбеңиздер. Аталган баракчада кыргызстандыктар менен гана иштешебиз. 3,5 миңдей адамдын акчасын кайтардык. 8 миңден ашык адам бизге кайрылды. Юристтерибиз бир жуманын ичинде акчаңарды кайтарып берет. Иш акысы кайтарылган акчага жараша болот. Биз Кыргызстандагы эң алдыңкы конторабыз деп жазышкан. Өлкө ичинде гана эмес, чөт өлкөдө отурган алдамчыларга туш болгондордун акчасын кайтарабыз деп дагы убадалашат. Баракчага адамдарды кызыктырып, ишенимге кириш үчүн атактууларды дипфейк менен коёндой окшош кылып жасап, таргетке берет. Кайырмакка түшкөндөр экинчи жолу акчасынан кол жууп кала берет. Баракчага анализ кылсак, ушул жылдын 18 апрелинде гана ачылган. Олуттуу көрүнүү үчүн чыныгы Кыргызстандын адвокатурасынын эмблемаларын уурдап, Facebook'undагы окшоштуруп, акыркы сүрөттөрдү маалыматы менен чогуу алып көчүрүп коюшкан. Юридикалык жардам көрсөтөбүз деген менен юристтердин аты жөнүн, офисинин адресин так көрсөтүшкөн эмес. Болгону алар менен байланышуу үчүн атыңызды же номериңизди сурашат. Ачыныгы Кыргызстандын расмий адвокатурасынын баракчасы мындай. Бардык маалыматтар так жана сайтына шилтемелер бекитилген. Сайтта адвокаттар кеңешинин курамы жана 7 область боюнча дарек байланыш номерлер, электрондук пошталар дагы так көрсөтүлгөн. Жана дагы бул баракчадан эч кандай жарнама чыккан эмес. Сагынбаеванын баракчасына келсек, сүйлөгөн сөздөрүнө эриндеринин кыймылы анчейин дал келе бербейт. Интернет шылуундар Сагынбаеванын үнүн жана кебетесин нейро түйүн менен жасап коюшкан. Жакында эле президент Садыр Жапаров дагы дипфейктин курмандыгы болгон. Многие из вас были обмануты нечестными брокерами и мошенниками. Мы понимаем серьезность этой ситуации и создали комитет по возврату и компенсации утерянных средств. Мындай шылуундардын максаты алданган адамдарды кайрадан сызга отургузуу. Буга чейин Телеграмда халал заработок крипто биржага инвестиция кыл, акчаңды көбөйтүп беребиз деп алданып, андан кийин дал ушундай юрист атын жамынган интернет шылуундарга алданган каармандын окуясын айтып бергенбиз. Эгер сиз дагы мурун күмөндүү крипто биржаларга, каржы пирамидаларына акча салып байланыш куруп отурган болсоңуз, чын бышыгы билинбеген сайттарга, рекламаларга ишенбеңиз. Дипфейк жөнөкөй айтканда сүрөттөрдү жасаган Photoshop сыяктуу, бирок ал жасалма интеллекттин жардамы менен жасалгандыктан мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк. Мисалы сиздин видео же сүрөттүн канчалык көп үлгүсүн берсеңиз, нейро түйүн оригиналдан айырмаланбагандай
кебете жана үндөгү адамды жасап берет. Каалаган сөздөрдү айттырып, кылбаган нерсени кылдырып алса болот. Дүйнөдө дипфейктин курмандыгына айлангандар көп. Көбүнчө буга атактуу жылдыздар, саясатта жүргөн адамдар кабылат. 2019 технология боюнча эксперт Генри Аждер интернеттеги дипфейктердин 96% порнография экенин аныктаган. Басымдуу учурда шылуундар кыздардын жүзүн, сүрөтүн колдонуп, опузалап же акча жасашат. Дипфейкти кантип аныктаса болот? Тигил же бул видеодо сүйлөп жаткан адамдын эриндери менен сөздөрүнүн төп келишине, көздөрүнүн кыймылына көңүл буруу керек. Мындан тышкары маалымат чыккан булакты дагы сөзсүз текшериңиз. Жасалма интеллект дүйнөдө жакшы жакка дагы пайдаланылууда. Мисалы кинематография, маркетинг, медицина жана башка коммерциялык багыттарда. Ушул кышта Украинанын тышкы иштер министрлиги расмий билдирүүлөрдү окутуп, таратуу үчүн жасалма интеллекттин жардамы менен Виктория Ши аттуу басма сөз кызматкерин жараткан. Шинын келбети үнү Украинанын ырчысы Розали Намбреден алынган. Анын айткан сөздөрүн реалдуу адамдар жазып, текшерет. Украин министри Дмитрий Кулеба бул ресурстарды жана дипломаттардын убактысын үнөмдөө үчүн жасалганын дагы айткан. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Барыбыз эле өзгөчө кыздар Корей сериалдарын көрсөк керек. Жаңы чыккан Королева слёз сериалы Netflix'te алдыңкы ондукту жарды. Дал ушул кинодогу бул сцена жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган. Мурун мындай каарылуу токойду жасаш үчүн кыш болуп жаткан өлкөгө барып же храмакейге тартып, графика колдонуш керек болсо, азыр жасалма интеллект менен оңой жана арзан болуп калды. Күн сайын нейро түйүмдөр болуп көрбөгөндөй өнүгүп жатат. OpenAI компаниясы жакында эле ChatGPT 4o чатботун колдонууга чыгарган жатат. Анда адам бот менен сүйлөшүп, кеңеш сурап, досу менен сүйлөшкөндөй баарлашып, маалымат алса болот. А сиз жасалма интеллектти кандай колдонуп жатасыз? Комментарийге жазыңыз.